Assalamu алейкум мекендештер. Туугандар машалла. Эгерде кимде ким уруктукка кочкор издеп жүргөн болсо, азыр негизи кочкор сезон эмес. Ошол себептен азыр алып койсоңор, кочкор арзан да. Анан өзүңүздөр билгендей, сентябрдан августтан кочкор сезондо билесиздер, козу кочкорлор дагы бир кыйла баага өсүп кетет. Могул жерде атактуу кородон чыккан шрамдын линасынан, ошондой эле алато лина, ал эми бул жакта болсо таза афган, светлый болгон козу кочкорлор сатууга чыкты туугандар. Силерге биз жакшылап маалыматын алып беребиз. Андыктан жакшылап угуп туруңуздар. Биз азыр ээси менен дагы толук сүйлөшкөнгө аракет кылабыз. Мына көрүп атасыздарбы? Муну алып туруп, койлордун либо койдун жүнүн ушундай светлый кылып оңдосо болот да. Караңыздар. Бул канча жаш болуп калат? Бул 1 жаш болуп атат да. 1 жаш болуп атат. Тишин эми жарып атат. Мындайча айтканда, жаңы 2 тишин эми сайып атат. Өзүңүздөр көрүңүздөрбү? Мына кулактын жалбырактыгын карагыла. Мына менин колум. Мына кулагы деле узун экен мунча афгандын. Афгандарды билесиздер, кулагы кыска болот, бирок мына жайында экен да, машалла. Анан бунун эң кызыгычы, афгандардын мындай куйругу разрезин көрдүңүздөр беле? Өтө аз кездешет да мындай разрез менен. Мына уруктукка издейин дегендер көргүлө ушуну байкап. Баасын канча коебуз? 50 миң. Сүйлөшүү жолу болот а. Бир ударды алып калыңыздар туугандар, мынунучу. Жетишип калыңыздар. Баасын жөндүү кылып койду. Андан кийинки муну өзүңүздөр көргөндөй, мына мойнулары узун, тик, кара. Бул кандай кородон болуп калат? Кайсы? Бул негизи афган деп эле алгам негизи. Бул афган экен бул дагычы. Мына көрүп атасыздар, куйругу афган куйрук. Өзүңүздөр көргөндөй разрез эмес, зеркальный болот бул. Карап көрүңүздөр, кара кочкор сүйүүчүлөр болсо, мына ушунда. Бунун жашы канча? Козу булар. Булар козу дейт туугандар. Анан бою деле бий экен да. Бою 90 чейин калат. Анан таксыр мунун боюн айтпай калыппыз да, бою канча дедиңиз ушун? Бул деле примерно 90га барып калат. 90го барып калат туугандар. Көрүңүздөр. Мына ошону. Бунун баасын канча коебуз? 48. 48 миң. Бир аз сүйлөшүү жолу. Сүйлөшүү жолу болот туугандар. 48 миңге өтө тика козу кочкор издеп жүргөндөр болсо, мына байкагыла. Бул деле ошол 48 миң, а? Карболос. Буга бирок окончательно 48 деди, мынусунчу. А мунуга кичине жолу бар дейт. Анткени муну көрүп атасыздарбы? Бул 20 ушун. Кулагы 20 дейт. Анан жүнүнүн чистотасы дагы мына түлүп атканын көрсөң, жылтырап турат экен булчу. Караңыздар. Анан куйругу дагы тике, ачык куйрук экен да. Караңыздар. Машалла. Мына ушул экөөнү 48 миңден койду ээсичи. Эң кызыгычы мына акырында да. Машалла. Бир машалла деп коюңуздар. Могу каштан Шрамдын прямой баласын издегендер барбы? Эң акыркы баласы Шрам өлүп калган билесиздер. Биз ошо кородон барып алып келгенбиз дедиңиз, а таксыр? Полный конкретный доказательстволор менен мен түшүндүрүп айтып берем дейт, чала берсин дейт. Шрамда жетпей жүргөндөр бар да, Шрамдын уругуначы. Бул жүндүн чистотасын, буну каштан деп коет, а? Карагыла, мына куйрукту да карагыла. Бул куйрук өтө идеалный куйрук да. Бул бою метр бар окшойт, а? Бою метр, жаңы 4 тиш. Жаңы 4 тишке сайды дейт, бою метр чыгат дейт мына таксырлар. Машалла. Баасын канчага койдуңуз эми? 160 дедик таксыр. 160 миң. Кеми болобу сүйлөшүү? Бир аз кем болот. Туугандар, бир аз кеми болот дейт. Мына төштүн чыкканын караңыздар. Машалла. Эгер эт болсо бул метрден өтөт. Метрден жөн өтөт. Бул азыр спортивный неме формада экен, а? Андыктан туугандар, ушундай кочкорлорду эгерде көңүлүңүздөргө жаккан болсо, сразу чалыңыздар, биз ээсинин номерин ылдыйына жазып коебуз. Адрес Манас шаарында, Октябрьский айылында турат, 7 областка доставка уюштуруп беребиз дейт. Но караңыздар, но дагы өтө красавчик экен да, машалла. Туугандар, байкап көрүңүздөр анда.